достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мягко айткандачы, пайда жок. Ошондон достук айылын бердик дагы, достук айылынын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык Кайрагачтан. Чек ара заставабызды да кошуп берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз. Бул достукту биздин атыбызда Кыргызстанга калтырыш керек. Бул биздин стратегический биздин кызыкчылыгыбыз. Экинчиси участок село Достуктан Достук, Аксай, Варух жолуну жаңы келишим түзүш керек, чтобы по беспрепятственном совместном использовании. Ошондон анан действительно дорожный эме берилет, коридор берилет. Экинчи дагы эмне кандай сунушум бар. Мына 190ду 190го жерлерди алмаштырдык дейт. Аны бир эле параметр менен эме кылып койгондо аянтын эле келиштирип койгон. Мен сунуштап атам дагы шашпай туруп, анын сапатыны ошол алмаштырылган жерлердин, тажиктердин дагы, кыргыздардын дагы берилип алмаштырып аткан жерлерини сапатыны дагы анализдеп чыгыш керек. Андан тышкары ошол алмашып аткан участоктардын стратегиялык маанилүү жагын да караш керек. Ал эми миң өрүк болсо, бул бизге принципи бүгүнкү күндө ал маанилүү эмес. Стратегиялык бизге эч кандай кызыкчылыгы жок. Андан тышкары ал миң өрүктү биз талап кылсак дагы, жанагы биз берген 104 гектар жерди компенсациясыга ошол жерди сурасак болот. Ал эми жанагы 4 көчөнү аны действительно нейтральный кылып калтырса болот. Себеби деген бул эки жакка тең өтө маанилүү. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка алып кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Майда бир кумалак чиритет болуп, бүгүн майрам күнү ортоңку трибунага чыгып, эки элдин ортосуна от жагам деген кесиптештерибизге жанагы мен айтар элем, биздеги болгон чек арадагы болгон кырсыктагы, апаттагы каза болгон балдардын армактары болсун ошону. Бул 4 жыл губернатор болуп иштеп, 4 метр жерди чечпей,
Ana 4 yıldan beri şu buvarı oluşup, biz yaktan 30'day adam, Tacik taraftan 30'day adam. Şu komissiya gelip işlep çıkıp, bardığına gelip, öz uşul da gelip, çıkıp alıp, razı olup, men aytılgan masalanın bardığı eski alındı dep aytып alıp, anan kayra Sizin tarafınızda talaşıp verip çarçadım deydi. Qayerge barıp söz başlasam ele Aksay Göktaş Karkıranı ötkөргөнгө kol koyup kançalık çındığı var deydi Karimov Mırza ile aytkылачы президент болгондо kol koyata kişi депчи. Кудай кааласа аз калды болот болгондо kol коёт ошондо айткыла деп кой. Жарайбы? Ушинтип эле жооп берип койсоңор болот го өзүңөрчү. Ал kol koygондой, Мадумаров kol koygондой президент болдубу деп айткылачы. Мен өткөндө бир соо бердим го. Мен өзүмдүн эмгегим менен өзүм курган үйүмдү өзүм бирөөгө сата аламбы бүгүн айткылачы. Өзүмдүн үйүмдү өзүм сата аламбы? Сата албайм. Себеби ал жерге аялымдын колу керек, балдарымдын колу керек, туурабы? Анан мамлекеттин жерин бербиз дегенде ойлонбойлу ойлонайын. Кичине акыл жүгүртпөйлү. Кандай дейсиңер? Кичине болсо да ой жүгүртпөйлү. Мен Өзгөн районунун Кызылакчалардан биринчи суроом эртең Кемпироват бүгүнкү Керкедонго окшобойбу? Окшойт эгерде отура берсек. Андан да беттер окшойт. Азыр эле айтып атат, акыры суунун бети аларга карайт, суунун асты бизге карайт деп. Ал ким деген, ким чыгарды ушундай мыйзамды? Ошол Кызылакчалардан болсоңуз жакшы билесиз. Барып балык кармап атсаң, ал жактын кароолчулары келип, катер менен келип кууп чыгат экен. Мамлекеттин ээси жок болсо ошондой болот да. Силер үйдү таштап атып келе бердиңер, кошуңардын тооктору огородуңарда жүрөт го. Түшүп калган алмаңарды чокуп атат го. Өрүгүңөрдү жеп кетип атат го чокуп. Жаш балдар келип үстүнө чыгып алып, кагып алып атат го. Мамлекет деле ошондой. Жокпу ээси? Ушундай болот. А ээсин келип эле таап бергиле десе, жок. Эмнеге? Шокпойчу. Топ чаптырат. Улак берди. Дискотека кылып берди. Эгер ошо топ чапкан менен, топ ойногон менен, улак чапкан менен жерибизди мамлекетсиздикти сактап калган болсо, мен биринчи болуп чаптырат элем ошол улакты. Ошол топту чаптырат элем. Ойлонбойлубу кичине? Жапаров Айжигитовго жооп берди. Садыр Жапаров депутат Ултанбай Айжигитовдун кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимге карата нааразычылыгы боюнча комментарий берди. Анда президент Айжигитов өзү баткендик экенин, губернатор дагы болуп иштеп, бардыгын жакшы билерин айтып, эмнеден улам мынтип оюн өзгөрткөнү түшүнүксүз деген. Жапаров Айжигитовдун пикири боюнча ар жыл сайын жер талашып, согушуп, атышып турушубуз керекпи деп чек ара түбөлүккө чечилгенин белгилеген.